Атамбаев азыркы мезгилдин манасы деп койсок болот да. Себеби азыр Кыргызстан акшнын колониясы. Кыргыз эли кул болуп турабыз да. Ошо эркиндикке чыгыш керек да. Илгери ошо кыргыздар Алтайда жашап жүргөн кезде Кытайларга колония болгон, кул болгон Манас баатыр эркиндикке чыгарган. Мисалы бул эл түшүнгөн болсо, кайсыл убакытта түшүнгөн болсо, ошондо эле эркиндикке чыгып кетсе болот да. Мындай бир жагынан алсаң, бул өтө деле кыйын эмес, көп убакытты талап кылбайт деле. Мисалы Горбачев колония кылып берди, ошо 91-жылы Советтер Союзунун 15 республикасын Америка Кошмо Штатына. Ошондон кийин акшнын адамдары башкарып 15 республиканын конституциясын жаздырган, референдум өткөрүп, кабыл алдырып коюшкан. Ошол жанагы үч бийлик деп айтып аткан аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу, сот бийлиги. Ушу үчөө тең түптүз акшнын адамдарына баш ийет, ошолор башкарып турат. Ошо 93-жылга чейин жөн эле башкарып турушкан. Ал эми 93-жылдан кийин конституцияны кабыл алышкан да, андан кийин мындай закондуу түрдө башкарып атышат. Эгер мисалы ошол колония болуп калганда, жалпы ошо кыргыз эли мисалы 95-жылы билген болсо, ошо Акаевдин мезгилинде деле жалпы эле чыгып эле биз ушундай президентти колдойбуз, референдум өткөрүшүбүз керек, конституцияны оңдошубуз керек, биз акшга колония болуп калыппыз деп эле жалпы колдоп чыгып эле ошентип эркиндикке чыгып кетсе, референдум өткөрүп туруп, анда деле болот болчу. Кийин Бакиевдин мезгилинде деле эл түшүнгөн болсо, аны деле ошентип эле референдум өткөрүп эле ошо президент болуп турган мезгилде ошо Бакиевди колдоо эркиндикке чыгып кетсе болмок. Эми ал Атамбаевдин мезгилинде ошентип эркиндикке чыкса болот. Бирок кыргыз эли башка элди алсак деле бардыгы эле мындай кайдыгер болот экен да, кызыкпайт. Не болуп атканы жөнүндө анализ бербейт деле. Мына орустарда уже көпчүлүгү түшүнө баштады да. Азыр мындай айтып атышат, бир таксиге заказ кылып калат да, бир магазинде иштеген жердеги адамдар. Ошолор ташып алып барып калам ошо үйлөрүнө. Ошондо кетип атканда айтышат да. Ушундай Советтер Союзу ушинтип колония болгон экен. Эми мына быйыл эл уже түшүнө баштады. Ушуну мисалы ар ким ушинтип талкуулап, бири-бирине айтып, ушу орустарда түшүнө башташты да. Быйыл ушул эми эркиндик болот деп мындай айтып атышат да. Эми бул канчалык адам көп билген сайын, түшүнгөн сайын, ушу конституцияны түшүнүп, колония экенин билгенден кийин ошол бир канча бир миллион адамга жетип, ошол түшүнгөн адамдардын саны. Бул жерде жанагы интернет аркылуу жанагы НОТ деген Национально освободительное движение, ушу бошондук кыймылынын бир интернетте бир ушундай бир сайты бар экен, ошого өздөрүнүн аты жөнүн жазып, ушундай биз колдойбуз, биз түшүндүк дешипчи. Ошолорду санап ошол бир канча бир миллионго жеткенде, анан ошондо референдум өткөрөт экен да, уже эл түшүнө баштады. Бул барган сайын мындай тез дей баштайт да, себеби бири-бирине айтып, багы толук анализдеп мындай болгон экен деп. Себеби ошо 91-жылы багынтып алгандан кийин түптүз эле команда берип, Советтер Союзунун республикасындагы завод, фабрика бардыгын ушу жаптырып, элди ушундай ачка калтырып, ушундай нааразычылык пайда кылып, согуш баштап, бир улут менен экинчи улутту уруштуруп,
90-жылы мисалы Ошто болгон, бул Азербайжанда, Тажикстанда бардык эле жерде ушундай согуштар болгон да. Ошентип улантып, ошо менен эле талкалап салабыз деп ойлошкон экен да. Бул акшнын адамдарычы. Бул согуш ошо боюнча токтобойт деп. Качан бул Путин болгондон кийин президент болуп, мисалы Чеченстандагы болуп аткан согушту токтотту. Эми ошондон бери аракет кылып, ушу 17 жылдын ичинде мындай мүмкүнчүлүк түзүптүр да, көрсө Путинчи. Мүмкүнчүлүк түзүп, эми мындай элдер чыгып, жанагы ноттун адамдары мурун чыкканга мүмкүн эмес экен эле тыюу салып койгон. Азыр эми аларды мисалы нотту атайын ушул адамдар бар да, Путиндин командасы боюнча коргоп, алардыга жанагы саткынчыларды тийгизбейт. Саткынчылар ошол ноттун бир машинасын өрттөйттүр. Ошо сыртынан мындай нот деп жазып метип алган машинасын. Ушу YouTube'да бар. Быйыл ушул орустун патриоттору, ушу Путин баштаган орустун патриоттору да Россияны эркиндикке чыгарат. Ошондон кийин анан Советтер Союзунун калган 14 республикасы эркиндикке чыгат да. Ушул быйыл мүмкүн августта, мүмкүн сентябрь, октябрь ушул айларда да. Андан өтпөйт да, баары ушул айлардын ичинде эл орустун патриоттору адамдары түшүнүп референдум өткөрүп эркиндикке чыгарат. Быйыл эми ошо эркиндик болот да.